7 чакырылыштын депутаттарын таныштыруу боюнча эл депутаты ким деген рубрикабызды улантабыз. Мында жогорку кеңештин депутатынын буга чейинки ишмердүүлүгү, басып өткөн жолу жетишкен ийгиликтери туурасында кеп болот. Бүгүнкү программабыздын коногу жогорку кеңештин депутаты Алишер Козыев болот. Мен өзүм Ош областынын Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө Мамажан деген айылда туулуп өскөмүн. Жөнөкөй мугалимдин, педагогтун семьясында, мугалимдин жана дыйкандын үй бүлөсүндө десем болот. Үй бүлөдө 4 тууган, эң улуусумун, 2 иним жана 1 карындашым бар. Өзүм үй бүлөлүмүн, 5 уулдун атасымын. Айыл жеринде жүрүп, биздин балалык кез оор түшүк менен эле өттү. Түшкө чейин мектеп, түштөн кийин үй жумуштары, талаа жумуштары, дыйканчылык сөзсүз. Ага кошумча апа мугалим, кошумча мал бакчыбыз. Анан бир жума малды жакшы багып, апама айтып, жыйнатып, 5 күндүк малдын сүтүн чогултуп, дем алыш күндөрү ушу Ош шаарыбыздагы корпус домдорду кыдырып, 96-97 жылдар болчу, оор мезгил болчу. Ошондо эми 6-7 класстын окуучусу элем. 6-7 класста окуганда эле 2 чака сүттү көтөрүп алып, кыйкырып, сүт сатып, анан ошол сүттөн сатылган акчага үйгө продукта жасап, алып келип, үйгө ата-энеме колуман келген жардамымды бере алгам. Андан сырткары эшиктин алдындагы бактардан өрүк болобу, алма болобу, аны терип алып барып сатып. Бул мен үчүн чоң сыймык ал нерсе. Себеби ошол мезгилде ата-энеме, үй бүлөмө бир аз болсо дагы салым кошуп, өзүмүн физикалык жактан жардамымды бере алгаммын. Бирок ошол жашоо ушул күндүн пайда болушуна чоң түрткү болгон. Мен ол күндөр менен сыймыктанам. Ал күндөр менен сүт сатканыма, алма сатканыма, талаага чыгып иштегениме, мал бакканыма, бул мен үчүн менин баягы айтып коет го, чокоюң эстетип турат. 2000-жылы ошол өзүбүздүн айылдан орто мектепти бүтүрүп, Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер факультетинин англис тили котормочу жана мугалими адистигин бүтүрүп, 2005 жылы. Кайра 2007 жылы ошол эле университеттин, Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетин сырттан окугамын. Ошентип 2 билимдүү болуп, Ош технологиялык университетинин военный кафедрасын бүтүргөм. Жана азыркы күндө, бүгүнкү күндө десем дагы болот, бул президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясын бүтүрүп, диссертациямды жактап, колума диплом алган турам. Мен өз негизи кыялдангамын, ушул англис тилин үйрөнсөм, сырттан келген иностранецтерге переводчик болсом деп. Бирок шартка байланыштуу 5 жыл аралыгында көпчүлүк иностранецтер кыргыз тилин же болбосо орус тилин бат үйрөнүп кайра өздөрү. Мен бүткөн кыялдарым толук жетпей, университетти бүткөндөн кийин бир күн дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Өзүмүн чарбачылык, дыйканчылык, бизнес тармагында кетип, 20 жыл аралыгы только ошол жеке иштерим менен гана жүрдүм. Негизги жүргүзгөн иштерим ошол Ош областы, Южный регионда, Кыргызстан боюнча иш алып бардым. Сыртка чыгып миграцияга кеткен жокмун. Бир гана биринчи жумушту өзүмүн айылыман, өзүмүн жеримен, туулган айылыман баштагам. Бизнес бул биринчи кезекте чындыкты сүйөт. Бизнесте бул тактыкты сүйөт. Бул эми чындык, тактык дегендин мааниси бул бир кишини алдаш эмес, же болбосо жалпы элди алдаш эмес, ошол эле бир мамлекетти дагы алдабай, туура, так, ачык иштеле турган болсо,
кайсы гана бизнесмен ишкер болбосун сөзсүз жумуш алдыга жылат. Себеби биринчи кезекте Аллахтын алдында дагы биздин парзыбыз тапкан кирешеден өзүнүн зекетин, өзүнүн садагасын бериш керек. Мамлекеттик деңгээлде салыкты жашырбай төлөш керек. Ошондо гана ийгиликтүү ишкер, ийгиликтүү бизнесмен боло аласың. Мен өмүр бою бизнес тармагында келгенмин. Жалпы менин кичи мекеним, район элим, область эли баарысы жакшы билишет. Мен бир министрдин баласы же болбосо бир чиновниктин баласы болгон эмесмин. Жөнөкөй дыйкандын, мугалимдин баласы болгонмун. Ушул күнгө чейин мага бир киши поддержкага чыккан эмес. Эл катары эле мен дагы ушул мамлекеттик кызматта иштебей, жөнөкөй жеке ишкер катары Кыргызстандагы банктардан насыя алып, бизнести өнүктүрүү максатында жумуш орун түзүп, салык төлөп, андан сырткары бул жалпы өзүбүздүн райондогу кичи мекеним айылымдагы мисалы жолдорду оңдоп, спорт зал, ошол эле мечит, медресе, ошол нерселерге бул эми менин атуулдук өзүмдүн парзым. Бул эми ал кылгандарым милдет эмес, мен өзүм ак пешенеттер менен тапкан акчамы кайсы бир бөлүгүн ушу Аллах ыраазычылыгы үчүн, акырет үчүн жумшайын деген ойдо. Азыркы күндө мен эми бизнестен бул депутат болуп кеткенден кийин мен бир тууган инилериме, туугандарыма биздики үй бүлөлүк бизнес болчу, баарысын өткөрүп бергенмин. Алар аткарып атышат. Анан депутаттыкка чейин гана өзүмдүн үйүм болгон, өзүмдүн машинам болгон, чөнтөгүмдө акчам болгон. Баарысы меники Кудайга шүгүр. Өмүрүмдүн аягына чейин жете турган өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм бар. Курсагым тоюп, баардык мүмкүнчүлүктү жаратып алып туруп, эми мындан кийин мамлекетке өзүмдүн акылымы, практикамды иштетейин деп келгем. Анан кээ бирөө айтышы мүмкүн, мисалы эми бизнесин коргогону деп. Эми коргой турган бир гана Аллах. Ушул күнгө чейин мисалы ачык иштеп келгенмин, ачык салыктарын төлөгөнмүн. Мен бул ушул күнгө чейин гана корголгон бизнес. Мен ойлойм, таза иштесең эч ким тоскоолдук кыла албайт, өз жолунда кете берет. Мен эми өзүм ишкер болуп 20 жыл аралык жүрүп, жалпы мамлекетибиздеги бул кыргыз өкмөтү менен, кыргыз мамлекети менен мамлекеттин ичиндеги ички инвесторлордун, ошол эле ишкерлердин ортосундагы көйгөйлөрдү көрүп, билип жүргөн адам катары. Мен эми Кудайга шүгүр өзүм бизнес жасадым, өзүмө ылайыктуу акча таба алдым десем болот. Анан эми мамлекеттик деңгээлде дагы өз салымымды кошоюн, мамлекетке эми бир гана өзүмдүн семьямы, бир туугандарымы, ата-энем эле бакпай, мамлекетке дагы өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшсөм, мамлекетке пайдам тийсе, түз иштей турган мыйзамдарга бир салымымды кошсом, өз оюмду айтсам деген ойлор бар эле. Аллахтын буйругу менен өзүмдүн элим, өзүмдүн округум, өзүмдүн жерим жакшы добуш берип шайлап жөнөттү. Мына буйруса 6 ай убакыт өттү келгенден бери. Колдон келген аракет менен акылымдын жетишинче аракетти жасап, ушул элдин көйгөйүн жогорку бийликке, ошол эле министрлер кабинетинин төрагасына, керек болсо президентке чейин түз айтып, кылчактабай, тамай айтканга аракет кылып келип атам. Парламенттин орду эми өнүккөн өлкөлөр менен салыштыра турган болсок, биз өзү негизи жалпы эле бул дүйнөдө салыштыруу менен жашайбыз да. Сөзсүз түрдө жогорку орду болуш керек. Себеби бул парламент президенттен кийинки эле бул Кыргызстанда бир гана президент шайланат, анан депутат шайланат. Элдин атынан. Калган бул өкмөт мүчөлөрү, министрлер бардыгы дайындалат да, булар баарысы. Анан ошого бул парламенттин аброюн көтөрүп,
Себеби бул парламент дегенде бул жалпы элди түшүнүшүбүз керек да, менин түшүнүгүм боюнча. Элдин үнү жөнөкөй шайлоочунун, жөнөкөй карапайым калктын күзгүсү болуш керек депутат. Мен эми өзүм келгенден бери бул 6 ай аралыгында бир 3-4 мыйзамга өзүм инициатор болуп алып чыктым. Ошолордун ичинен бирөөсүн айта турган болсом, бул айыл чарба багытындагы бул асылдуулугу төмөн, кунарсыз жерлерди мыйзамдаштыруу. Бизде бул жалпы эле кыргыз мамлекетибизде 500 000 гектарга жакын пайдасы жок, же жайыт эмес, же элге пайдасы тийбей толук турган жерлер турат. Аларды мисал атап өтө турган болсом, ошол эле могу көл тарапка баратканда жолдун боюндагы таштак жерлер, бул жагы Баткен областына кетип атканда баягы Кадамжай менен Баткендин ортосундагы Хальмион деген участкадагы таштак турган жерлер. Ал жерлер бизде бонитети слабый, мал тойбойт. Ошол жерлерди мыйзамдаштырып, мен жазган мыйзамда элдерибизге, биздин жарандарыбызга бере турган болсок, ал жерге бак эгүү максатында, көрктөндүрүү максатында биздин ишкерлер, сыртта жүргөн мигранттарыбыз келип, бул жака инвестиция кыла турган болсо, мен ойлойм, бир семья 1 гектар болобу, 5 гектар болобу, ошол жерди өздөштүрүп, суу чыгарып, бак эге турган болсо, сөзсүз түрдө ошол жерден түшкөн акча, салык, ижара акы бардыгы мамлекетке түшөт. Бул пайдасы өтө чоң. Бүгүнкү күндө көзгө көрүнбөшү мүмкүн, бирок 5 жыл аралыгында сөзсүз пайдасы тиет. Эми бул жака депутат болуп келгенден кийин башка кеңири бир жака басканга, же болбосо кеңири эс алганга убакыт болбой калат экен. Элдин үнү региондордон, сырттан, каттарма ошо канча сунуштар келип турат, адамдар кабылдамага келип турат. Алар менен иштешип эле такыр убакыт болбой атат. Мурда эркин болчу. Кеңири басып, калагандай жүрүп. Бирок эми убакыт таап, спортко, дем алыш күндөрү үй бүлө менен, бала чака менен өткөргөнгө аракет кылам. Мен бир мисал айтайын. Биринчи кезекте мен мамлекеттен айлык алдым январь айында. 35 000 сом айлык алганда, мага бир ушунчалык бир чоң бир 35 000 доллар акча алгандай сезилди. Эми мамлекет 35 000 сом акчаны бергенден кийин айтылган саатында, айтылган убактында иштеш керек. Бул эми депутат деп элдин аманатын алып келгенден кийин бул чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликти жон терим менен сезем. Ошол эле мени шайлаган айыл жергесиндеги бир жөнөкөй жарандын түшүгү, ал менин түшүгүм. Ал кишилердин кыйналганы менин кыйналганым. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай кааласа, эми баарысына тегиз жетиш кыйын экен. Бирок эми Аллахтан суранам, ушу колдон келишинче аракет жасап, ошол жогорку бийликтер менен суранып, ортолукта бир жакшы бир алгылыктуу иштерди жасайлы деген ой тилектер бар.